Достук көзөмөл өткөрүү жайында кайрадан кезек күтүү башталды. Мында эки өлкөгө каттагандар сааттап кезек күтүүгө аргасыз болууда. Мунун себебин чек ара кызматынын өкүлдөрү төмөндөгүдөй түшүндүрөт. Өткөрүү учурларда электр энергиясы өчүп калган учурлар болуп атат. Ал учурда бизде альтернативный запас линиясы бар. Ошол линияга кошуп кайра обновление болгончо где-то жарым саат өтүп калып атат да. Ошол учурларда мына шлагбаум жакта эки тарапта тең адамдардын топтолуусу болуп калып атат да. Март айынын биринчи жарымына чейин чек ара бекетинде 7 жолу электр жарыгы өчкөн. Бул убакта жарандарды каттоочу бардык компьютер системасы токтоп калат. Ал эми техникалык тейлөө жүргүзгөн бул бөлмөдөн кайрадан жаңылаганча жарым сааттан ашык убакты талап кылат. Bir günde 3-4 жолу өчкөн күндөр болду. Пример 12'de өтсө, жарым саат эл күтүп калат. Жарым саат эми биздин чек арачылар иштеп баштагандан кийин 20 мүнөттөн кийин дагы өчүп калат. Дагы жарым саат күтүп калат. Ошентип bir günde 4 жолу өчкөн болсо 2 саатка задержка болот. Ошентсе да эки өлкөгө каттаган жарандар аргасыз кезек күтүшүүдө. Башкысы чек ара бекетинде болуп жаткан мүчүлүштүктөргө жарандар түшүнүү менен кабыл алып жатышканын айтат. Күтүп o'tyapmiz. Hamma muomala chiroyli, yaxshi. Yaxshi, biz do'stligimizdan xursandmiz, yo'l ochilganlaridan. Bemalol mana bozorlarda hamma narsa arzon, chiroyli bo'lib o'tyapmiz. Күндөрү бош болуп калат экен. Ана мага окшогон карыгандарды манандай жетелеп, жөн эле очуксуз эле өтүп атабыз. Жол беришип атат, рахмат. Өчүр болады, жана сабыр кылып турса өтөдү. Биз постоянно өтөбүз. Проблема жок, жолдор жакшы. Чек арадагы электр энергиясынын бат-баттан өчүп жатканы боюнча Ош электро мамлекеттик ишканасы жооп берди. Мекемеден билдиргендей, оңдоп түзөө иштеринен улам жарык убактылуу өчүрүлгөн. Мартта 2 жолу 3 жолу эле өчкөн экен. Жарык саатчы. 7 жолу. 7 жолу деп ошо магаза беркен эми ынтымактагылар айтты. Ал 7 жолу өчкөн эмес экен. Бизде катталган боюнча авариялык менде ошо 3 жолу жарым саат 1 саатка өчкөн экен, ошо кайрадан эме свет беришкен. Ошо авариялык өчүрүү болгон, ошо линиядачы, ошо кичине жаңгырдап, кичине шамал болгондо ошо авариялык өчүрүү болуп эле, андан кийин кайрадан барып оңдоп бергенбиз. Кыргыз-өзбек чек арасындагы достук чек ара өткөрүү бекети 2017-жылы ачылган. Андан бери эки тарапка каттагандар массалык түрдө көбөйгөн. Ош облусу боюнча бир гана ушул өткөрүү бекети болгон үчүн кезек күтүү көбөйгөн.